Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Москвага авиабилет алуу үчүн Орусиялык Аэрофлот авиакомпаниясынын кеңсесинин алдында бир нече апталап кезек күткөндөрдүн бири. Туруктуу каттамдардын билеттери 50-60 миң сомдон төмөн болбой жатканына карабай аны сатып алууга даяр. Анткени бул жакта тапкан акчасы үй бүлөсүнүн муктаждыгын жаппай жаткандыктан Орусияга барып иштөөгө мажбур. Жыргалчылыктан кетип атпызбы? Ошо эпте окот кылайык деп кетип атабыз, что семьяны багайык, балдар чоңойтоюк, ушулар жетилтейик. Эчмештик алып келип бербейт экен, баары иштеш керек экен. Иштеп, кыймылдап, окот кылыш керек экен бакса. Ден соолук бар да. 2020 жыл эмгек үчүн оор болууда. Пандемиядан улам киргизилген чектөөлөрдүн айынан минтип Орусияга кетүүнү каалагандар сыртка чыга албай убара тартып жатышса, жыл башында жумуш орундары кыскарып, ишсиз калган мигранттар тамак ашка, турак жай акысына акчасы калбай кыйналышты. Айрымдары мекенге кайтып келе албай түйшөлүшкөн. Ал эми илдет күчөгөн учурда бөтөн жерде көпчүлүгүнө медициналык кызмат жеткиликтүү болгон жок. Эң биринчи кыйынчылык бул баягы өлкөнүн жабылып калышы жана жумушсуздук калышы. Жумушсуздук калганын аз келгенсип ошол мигранттардын арасында коронавирус менен ооругандардын баягы кыйынчылык болгон кезде дар-дармекке жетпей калгандыгы, акчасынын каражатын жетишсиздиги, ошондой эле чек арада да калып калган, аэропортто да калып калган канча мигранттарыбыз абдан көп кыйынчылыкты көрдү. Март айынан бери Кыргызстанга 50 миңден ашуун мигрант кайтып келип, мурда чет өлкөдөн которулган акчанын эсебинен жашаган үй бүлөлөр каржылык кыйынчылыктарга тушугушту. Пандемия учурунда мигранттардын массалык түрдө мекенине кайтып келиши өлкөдө жумушсуздуктун көбөйүшүнө да алып келди. Былтыркы статистиканы алганда бир вакансияга 3-4 киши талап болсо, азыркы учурда ошо кайтып келгенден кийин 15 кишиге чейин болуп атат да. Эми бул түшүнүктүү эле болуп атат да, 50 миң киши кайтып келсе, бизде экономиканын абалы кандай болуп атат, анан кийин албетте жумушсуздук жогору болуп атат. Ошондон улам биздин мигранттар кайра кайтып кетүүгө муктаж болушуп атат да. Биздин ошо өнөктөш Россия Федерациясындагы уюмдун өкүлдөрү айтып атат, мисалы Москвада, Питерде 40%га мигранттар азайды да. Бүгүнкү күндө расмий эмес маалыматтарда 1 миллиондон ашуун кыргыз жараны чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Анын 700 миңдейи Орусияда эмгектенет. Аларга аталган өлкөдө иштеп жашоо Кыргызстан ЕАЭПке кирген 2015 жылдан бери жеңилдеген. 5 жыл ичинде кыргыз жарандары патент иштөөгө уруксат берүүчү кагаздарга төлөм төлөбөй 250 миллиард рубль үнөмдөп калышкан. Бирок ошол эле учурда каттоого туруу жүк 200 маселелери дагы эле курч. Жыл сайын 400дөй кыргызстандык мигрант чет өлкөлөрдө ар кандай себептер менен каза болот. Кайтыш болгон жарандардын сөөгүн алып келүү үчүн өкмөт 50 миң сомдон кенемте берери белгилүү. Бул каражат жүк 200дүн чыгымдарын көп учурда жаппагандыктан диаспоралардын сунушу менен миграция кызматы сыртта каза болгон жарандардын жакындарына 1 миллион сомдой камсыздандыруучу кенемте төлөп берүү үчүн атайын жоонун долбоорун иштеп чыкты. Кыргызстандан чыгып жаткан жарандардын бардыгы страховой полис алышы керек болот. Страховой полистин баасы өтө жогору эмес, 200-300 сомдой түзөт. Бирок эгерде биздин жаран чет өлкөдө жүрүп каза тапса, андан үй бүлөсүнө 1 миллион сомго жакын компенсация, страховой компенсация төлөнүп берилет. Биз ойлойбуз, бул акча азыркы 50 миңге салыштырмалуу жабыркаган үй бүлөгө көп маселелерин чечкенге жардам берет. Анткени азыркы күнү биздин эмгек мигрантыбыз чет элде жабыркап каза таап калса, анын сөөгүн жеткизгенге бир топ акча кетет. Мисалы 50 миң бул Москвадан гана келгенге жетет. Мисалы Сахалин же Владивосток, Хабаровск шаарларынан алып келгенге 150-200 миң сом кетет. Бул долбоор башка өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларынын ой пикир сунуштары менен толукталган соң өкмөткө сунушталат. Ошондой эле миграция кызматы учурда ЕАЭПтеги мүчө мамлекеттердин жарандарына өзгөчө макам берүү тууралуу маселе көтөрүлүп жатканын маалымдады. Ал боюнча жоо иштелип чыгып 5 өлкөгө тең жөнөтүлгөн. Эгер документ кабыл алынып калса, Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь өлкөлөрүнүн атуулдарына биримдиктин кайсы аймагында жүрбөсүн бирдей укуктук шарттар түзүлмөкчү. Мисалы, кыргызстандык жаран ЕАЭПтин аймагындагы кайсы өлкөдө жашап иштебесин, пенсия менен камсыздоо, медициналык кызмат көрсөтүү, жумушка кирүү жана башка маселелерде жергиликтүүлөр менен бирдей укукка ээ болот. Чынара Нурсейитова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.